эфирде ысык көл жаңылыктары маалыматтык программасы, студияда Жанара Алмазбекова. Бул чыгарылышта калкты жумуш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча иш-чара Түп районунда башталды. Жол кырсыктарын алдын алуу максатында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын Борбордук көчөлөрүндө 2 күндүк рейд өткөрүлдү. Ысык көлдө 4 күндөн бери Ураным Манас аттуу иш-чара район шаарларында өтүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров министрлер кабинетинин кезектеги жыйынын өткөрдү. Күн тартибинде 9 маселе коюлду. Ага кошумча аз камсыз болгон үй-бүлөлөргө гуманитардык жардам көрсөтүү маселеси каралды. Жыйынтыгында министрлер кабинети 120 000 аз камсыз болгон үй-бүлөнүн ар бирине 10 литрден өсүмдүк майын бир жолку жардам көрсөтүү чечимин кабыл алды. Министрлер кабинети дагы бир чечим менен мамлекеттик бажы кызматынын жаңы символикасын бекитти. Мындай чечим Түндүк Атлантикалык келишим уюмунун желеги менен окшош болгондугунан улам кабыл алынды. Мындан тышкары Улуу Ата Мекендик согуштагы жеңиштин 78 жылдыгына карата Коргоо министринин маалыматы угулду. Министр 9 майга карата бир катар иш-чаралар, анын ичинде министрлер кабинетинин төрагасынын катышуусунда жыйын, реквием жана салкайланган өлбөс полк акциясы пландалганын белгиледи. Өзгөчө Кырдаалдар министрлиги акыркы бир айда Ысык көлдө Түп районунун Өрүктүү айылынан тарта Жетөгүз районунун Кызыл Туу айылына чейинки аралыктын тазалап, көлтүүнөн 48 км 500 метр узундуктагы балык улоочу тор 4 тонна 425 килограмм синтетикалык таштанды алып чыгышты. Бул маселе министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев өткөргөн жыйында айтылды. Ага мамлекеттик органдар менен ишкерлер катышты. Адистердин белгилешинче, синтетикалык таштандылар Ысык көл акваториясынын флорасына жана фаунасына терс таасир алып келүүдө. Төрөбаев бул багытта атайын ченемдик укуктук актылар иштелип чыгуусу керектигин белгиледи. Ысык көл облусундагы бардык эс алуу жайларында, соода түйүндөрүндө желим буюмдардын ордуна экологиялык жактан таза кагаз буюмдарын сатуу жана колдонууну сунушталды. Аны менен катар кагаз, баштык жана идиш чыгарган ишкана ачуу маселеси көтөрүлдү. Ушул жылдын мартында Ысык көлдү таштандыдан арылтуу иштери башталган. ОКМдин суучулдары учурунда көл түбүнөн тонналаган таштандыларды алып чыгышууда. Майдан 13 майга чейин Бишкек-Нарын Тору-Артуна жолунун 131 чакырымында боом капчыгайында кооптуу таштарды түшүрүү иштери жүргүзүлөт. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасынан кабарлашты. Жол инспекторлар тарабынан жол жарым-жартылай тосулгандан кийин саат 9:00дөн 15:00га чейин жүргүзүлөт. Жолду тазалоо учурунда унаалар бир тилкеге багытталат. Иш-чара Бишкек-Нарын Тору-Арт жол тилкесинде автомобиль жана темир жол транспортунун коопсуздугун камсыздоо максатында өткөрүлүүдө. Президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам Жогорку Кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 мартында кабыл алынган. Бүгүнкү күндө мыйзамды ишке ашыруу аракеттери облустун бардык аймактарында жүргүзүлүүдө. Буга ылайык Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзу тарабынан жер мунапысын жөнгө салуу боюнча комиссиянын мүчөлөрүнө, айыл өкмөт башчыларына, ошондой эле райондук комиссиянын курамына окутуулар өткөрүлүүдө. Комиссиянын ишине тоскоолдук жараткан маселелер аныкталганына байланыштуу мунапысты жүргүзүү боюнча жобого өзгөртүүлөр киргизилген. Бул боюнча түшүндүрүү иштери жүрүп жатат. Буга чейин республиканын аймагында жер мунапысы эң орчундуу көйгөй болуп келген. Жер маселеси менен бир катар жарандын арызы түшүп, бүгүнкү күндө алардын айрымдары мыйзамдаштырылып, жашоочулар документтерин колдоруна алып жатышат. Ысык көл облусу боюнча жалпы 8221 жарандан арыз түшсө, анын 165-нин жер объектилерине техникалык паспорттар, ошондой эле 84-үнө мамлекеттик актылар берилген. Буга ылайык Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкаруулар союзунун өкүлдөрү тарабынан жер мунапысы боюнча түзүлгөн комиссиянын мүчөлөрүнө, айыл өкмөт башчыларына жер мунапысын жөнгө салуу боюнча окутуулар өткөрүлүүдө. Ошо ыйгарым укуктуу өкүлүнүн аппараты тарабынан жергиликтүү өз алдынча башкаруунун союзуна атайын кат жолдогонбуз. Алардан жардам сурап келип, кесипкөй адистер тарабынан бизге ошо жогоруда аталган ченемдик укуктуу актыларын мыйзамдуу
чечим кабыл алуу боюнча анткени жеринде болсо анча мынча мүчүлүштүктөр болуп атат чечим кабыл алууда. Ошол себептен бардыгына адистерге жеткиликтүү маалымат жеткирүү жана жеринде ошо туура чечим кабыл алуу боюнча окутуу жүргүзүлүп атат. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына карата бул сыяктуу окуулар буга чейин өлкөнүн 5 аймагында жүргүзүлгөн. Иш-чара USAID-тын ийгиликтүү аймак 2 долбоорунун алкагында ишке ашууда. Кыргыз Республикасынын жергиликтүү өз алдынча башкарууларынын союзу өлкө боюнча 484 муниципалитетке алардын кызыкчылыктарын коргоо боюнча билим кеңеш берип келет. Жер мунапысын жөнгө салуу боюнча атайын комиссия иш алып барып, иш жүргүзүүдө бир катар көйгөйлөр жаралганына байланыштуу учурда мунапысты жүргүзүү тартиби боюнча жобого өзгөртүүлөр киргизилди. Буга чейин 2 жылдык мөөнөт коюп койгон болгон да. Мына быйыл 1 жылдык убакыт бүтү. 2 жыл убакыт аябай тар болчу. Комиссиялар ошол убакытка жетиш үчүн шашылыш керек болсо мындай чийки чечимдерди кабыл алып коюшу мүмкүн эле. Мына ошол мөөнөтү алынып салынды. Маданият министрлиги тарабынан бере турган археологдордун корутундусу бар эле. Баягы ошол жерлерде тарыхый маданий эстеликтер жокпу, мына ушундай багытта. Ал үчүн археологдорду жеринде барып изилдөө жүргүзүп, анын жыйынтыгын чыгаргычакта бир топ убакыттар талап кылчу. Мына ошол нерсени бүгүнкү күндө Айыл чарба министрлигинин, архитектура, ошо маданият министринин баардыгынын корутундусун жеринде ала турган болушту. Мына ушунун баардыгы комиссиянын ишинде жеңилдик катары пайдаланылды. Мунапыс мыйзамында биз алып барып аткан иштер туура алып барылып атабы, кандай өзгөртүүлөр болуп атат, кандай учурда дагы ушул закон, ушул мыйзамдын жеңилдетилген жактары, ушул мыйзамды колдонууну биз туура колдонуп атабызбы, ошол жөнүндө жакшы талкуулоо болуп жатат. Себеп дегенде, эгерде биз кетирип аткан каталар болсо, кийинки учурдагы жоопкерчилик биздин мойнубузга илинбегендей болуп, ошол мыйзамдуу түрдө мунапыс мыйзамын туура алып кетүү жагын бүгүн ошо үйрөтүп окутуп атканы бул абдан жакшы нерсе болуп атат. Белгилей кетсек, президент Садыр Жапаров жер укуктук мамилелерди жөнгө салуу жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койгон. Мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 2022 жылдын 17 мартында кабыл алынган. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин номер 291 токтому менен бекитилген жер мунапысын жүргүзүүнүн тартиби жөнүндө жобого ылайык республиканын ар кайсы аймагында жарандардын жер тилкесине болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик актылары тапшырылууда. Айнура Достукбекова, Алтынбек Исаев, Сергей Мишенко, Ысык көл жаңылыктары. Ысык көлдүн тазалыгын сактоо боюнча канча рет маселе көтөрүлгөнү менен көпчүлүк учурда кайдыгерлик мамилелер болуп келген. Мамлекет башчысынын 2022 жылдын 26 апрелинде Ысык көлдүн экологиясын сактоо боюнча чыккан 131 жарлыгын ишке ашыруу боюнча учурда орчундуу иштер колго алынды. Бул боюнча бүгүн Жетөгүз районунда жыйын өткөрүлүп, маселе каралды. Теманы Жанара Сагындыкова улантат. Ысык көлдүн тазалыгы көл жээгиндеги эс алуучу жайлардын саркындуу сууларын ретке келтирүү боюнча эми кечиктирилгис чаралар көрүлөт. Өлкө башчысынын жарлыгына ылайык курорттук сезонго суу түтүгү, канализация системалары жана тазалоочу курмалар менен камсыздалбаган санаторийлерге, пансионаттарга жана эс алуу үйлөрүнө, мейманканаларга жана башка объектилердин иштөө тартиби каралат. Талапка жооп бербеген эс алуу жайлары жабылат дешет адистер. Быйылда мынакей 23 жыл жаңы сезон келатат. Ушул жайкы сезонго кандай даярдык болот? Ушул жайкы сезонго былтыркы алып барылган иштерибиз боюнча иш алып барбаган, ушул саркынды сууларды көлүбүзгө түшпөсүн, экологияны сактайлы дебеген ошо жеке менчик үйлөр жабылат. Жыйынга чогулгандар Жетөгүз райондагы жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү. Алар үчүн 2022 жылдагы жарлыкты ишке ашыруу боюнча тапшырмалар берилип, кеңири талкуу жүрдү. Аймактардын ал өкмөттөрү бири-бири менен тажрыйба алмашып, жеринде миң уккандан бир көргөн артык деп Тамга аскер санаториясындагы ушул саркынды тазалоочу жайын аларга тажрыйба бөлүшүп жатабыз. Тамга айыл аймагында ушу пляждык зона кенен чоңураак болгондуктан эс алуу жайлар, коттедж, гостевой домдор көбүрөөк. Анан көбүнчөсү азыр 131 жарлыктын негизинде биз септик эмес очистной сооруженияларды курдуруп, ошонун баары ошо көлгө, биздин экологиябызга, көлүбүзгө зыян тийбегидей
алдын ала иш чараларды өткөзүп атабыз. Жетөгүз районунда 45 конок үйү жана 6 эс алуу жайы бар. Алардын ээлери менен жеринде түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, саркынды суу топтой турган атайы жайларды куруп, көлгө зыян келтирбөө боюнча түшүндүрүү иштери алып барылган. Ал эми бул талаптарды эске албаган эс алуу жайлары жабылаары мерчемделүүдө. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Сергей Мишенко, Жетөгүз району. Калкты жумуш менен камсыздоого көмөктөшүү боюнча иш-чара Түп районунда башталды. Бул Кыргыз Республикасынын социалдык коргоо министрлигинин тапшырмасы менен жерлерде активдүү өткөрүлөт. Негизги максат жумушсуз жарандарды иш орундары менен камсыздоо жана жумуш орундарын түзүп берүү. Түп району боюнча жумушсуз 120 адам каттоодо турат. 1374 көмөк алуучулар болсо, 1844 жаран социалдык жөлөк пул алышат. Кененирээк кийинки сюжетте. Калкты жумуш менен камсыздоого көмөктөшүү иш-чаралары Кыргызстан боюнча активдештирилет. Президент Садыр Жапаров бул боюнча тиешелүү жетекчилерге тапшырма берип, жакырчылыктан чыгуу чаралары күчөтүлүүдө. Ал үчүн жерлерде жумушсуз жарандар каттоого алынып, аларга көмөк көрсөтүү үчүн бир канча иш-чаралар уюштурулууда. Кесиби жокторго акысыз окуулар окутулган. Башка иш издеп жаткан болсо, бирок ал боюнча квалификациясы жок болсо, анда биздин аймактык бөлүмдөр ошо кесиптик лицейлер менен жана ошондой эле жеке окуу жайлар бар, ошолор менен келишимдер бар. Ошонун негизинде ошол эмгек рыногунун талап болгон кесиптерине окутуп, ошо окуткан негизинде иш менен жайгаштырууга көмөк көрсөтүшөт. Бүгүнкү күндө жумушчу кесиптер талап болууда. Бул ошо азыр баарыңыздарга маалым болгондой, мынакей бүгүнкү иш-чарабыздын да эң негизги максаты бүгүнкү күндө Кыргызстан боюнча ошо тигүүчүлөр жетишсиз. Ошо тигүүчүлөр боюнча дагы окутабыз. Анан ошол окуткандан кийин ошол иш берүүчүлөргө жолдомо берип, ошол жакка жумушка жайгаштырганга көмөк көрсөтөбүз. Ошондой эле жарандарды жумуш менен камсыз кылууга көмөктөшүү жумушчу кеңешмеси бүгүн социалдык коргоо министрлигинин орун басары Жылдыз Полотованын катышуусунда өткөрүлдү. Ага Ысык Көл облусундагы тиешелүү жетекчилер, жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана ишкерлер катышты. Негизги максат кичи жана чоң ишканалардын санын көбөйтүп, жумушсуздукту жоюу. Ысык Көл облусу боюнча 14 тигүүчү чоң ишканалар бар. Бирок ошентсе дагы жумушсуз жарандардын саны азайбай жатат. Бүгүнкү күндө ушул ишканалар заманбап тигүүчү машиналар менен камсыздалынган, бүт шарттар түзүлгөн, жакшы. Бирок тилекке каршы көп учурда ошол жумуш орундар 50%га чейин деле камтылбай калып атат да, толтурулбайчы. Ошон үчүн ушул чогуу биргеликте биз көйгөйлөрдү бирге чечели дедик. Былтыртан баштап жумушсуздукту, жакырчылыкты жоюуга багытталган социалдык контрактты Кыргызстан боюнча 10 000 үй бүлө алды. Ага кеткен каражат республикалык бюджеттен бөлүнүп, 1 миллиардтан ашык акча каражаты каралган. Бирок бул долбоордун жыйынтыгы жакшы жемишин берүүдө. Социалдык контракт боюнча былтыркы жылы биздин районго 50 квота бөлүнүп, 50 адамга 50 адам алган. Азыр анын ичинен көбүнчө багыты мал багытында, анан тикмечилик менен алектенгендер да бар. Ошондой эле кондитерный изделиялар менен алектенгендер бар, малина отургузгандар бар. Анан көбүнчө багыты мал багыты, бизде тоолуу район болгондуктан. Анан быйылкы жылга квота боюнча 147 үй бүлөгө каралган. 147 үй бүлө азыр баары толук алып бүттү, соцконтрагын. Ысык Көл облусу боюнча иш издеп каттоодо тургандардын саны 4799 жаран, алардын 2388-и аял кишилер. Жумушсуз макамы барлар 3733, ал эми акысыз кесиптер былтыр 818 жаранга берилген. Жалпы облус боюнча жумушка 1860 жаран орноштурулган. Жазгүл Сатаева, Нурлан Чойбеков, Сергей Мишенко, Ысык Көл маалымат кызматы үчүн. Ысык Көлдө 4 күндөн бери Ураным Манас аттуу иш-чара район шаарларда өтүүдө. Түп районундагы Шаты айылында 1,5 миң окуучу манас айтып уран чакырышты. Максаты өсүп келе жаткан жаш муундар үчүн агартуучулук мааниси зор, манас эпосун жайылтуу менен аны таанытуу негизгилерден.
Кыргыздын нарыктуулугун, салттуулугун, бабалардан калган баа жеткис мурасын туу тутуп, Манас эпосун муундан муунга сактап калуу максатын көздөгөн Ураны Манас аттуу иш-чара 4 күндөн бери Ысык көлдүн аймактарында өтүүдө. Бул жолу Түп районундагы Шаты айылында 1,5 миң окуучу Манас айтып Уран чакырышты. Манасты мен 13 жашыман бери айтып, ар кандай сынактарга барып жүрөбүз айылдан. Бүгүнкү күнү жакшы эле айттык. Президенттин жарлыктарын аткаруу максатында 200ге жакын кыргыз тил жана адабият мугалими жана район боюнча 35 мектеп бар болсо, ошонун ичинен 1,5 миңи ушул ар бир мектептин окуучулары келип катышты. Ар бир мектептерде класстык сааттар буга чейин өтүлүп келген, бул дагы өтүлүп жүрө бермекчи. Буга чейин Ысык көл районунда өткөн иш-чарага 500, ал эми Каракол шаарында 650 окуучу катышкан чоң масштабтагы Манас айтуулар жүргөн. Кийинки кезек Ак Суу, Жетөгүз жана Тоң аймактарында өткөрүү күтүлүүдө. Манас айтууга катышкан окуучулар 3 класстан жогоркулар. Өлкө башчы Манас эпосунун өсүп келе жаткан жаш муундар үчүн агартуучулук мааниси зор экендигин белгилешип, аны ар тараптуу изилдөөгө жана кеңири жайылтуу жөнүндө жарлыкка дагы кол койгон. Буга улай эле Кыргыз улуттук Манас театры негизделип, анын курамындагы манасчылар 7 дубанды кыдырышууда. Кыргыз элине кайрылышым керек. Ар бир үйдө Манас айтылып, ар бирибиз деген мекенчил болуп, ушу Манастагы каада салты сактап калалы деген иш чара менен жүрөбүз. Баарыңар билесиңер, Саякбай атамдагы Манас айтканда, илгери Келдибекте Манас айтканда, менин атам ушу Дыйканбай, ушу Шатыдан айткан экен илгери Манасты. Ошондо күн күркүрүп, жаан жаап, кадымкыдай бороон болуп, кадимки ушу бүгүнкү күндөй болду да. Ошон үчүн мен ойлойм, ушу Айкөлдүн арбагы тирүү, Кыргыз элинде жүрөт, ошон үчүн элибиз колдоп, жаштарды колдойлу, ишибиз оңолсун, Ураным Манас болуп турсун элде жаңырып. Ураным Манас атайын критерийлердин негизинде сынак катары жүрүп, соңунда мыктылар аныкталат. Анда катышкан балдардын саны Манас айтуудагы чеберчилик өңдүүлөр эске алынат. Айтмакчы, Манас таануу аны келечек ээлерине жайылтуу өңдүү иш-чараларга 6 миллионго жакын каражат бөлүнгөнү дагы айтылууда. Салтанат Керимкул кызы, Асылбек Касенов, Мадина Бакирова, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан. Манас кыргыз элинин улуттук сыймыгы. Эпосто кыргыз элинин каада салт, үрп-адат жана башка касиеттери чагылдырылган. Бүгүнкү күндө келечек муундарга Манас эпосу тууралуу кеңири маалымат берүү, даңазалоо максатында Каракол шаарында да өтүп, ага 600 окуучу катышты. Манас эпосын муундан муунга сактап калуу максатында Ураным Манас аттуу маданий иш-чара республикалык деңгээлде өткөрүлүүдө. Бул жолу Каракол шаарындагы Касымалы Жантөшев атындагы облустук музыкалык драма театрында 600 окуучунун катышуусунда Манас айтылды. Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгынын негизинде Манас үчүлтүгүн таанытуу жана популярдаштыруу боюнча ошо жарлыгынын негизинде азыр республиканын бардык жерлеринде иш-чаралар өткөрүлүп жатат. Анын ичинде ушу Ураным Манас кароо сынагы дагы бар. Бул кароо сынактын талабы боюнча негизи 300дөн кем эмес окуучу бир убакта Манасты айтышы керек болчу. Манастын тексти дагы ушу Манас театрынын уюштуруучулары тарабынан берилген, ону да берилген. Ошого жараша даярдаганга аракет кылдык. Бул жака бүгүн биз 600 окуучуну алып чыктык. Ошо 600 окуучу Манас айтып, анан Манас Уранын чакырышты. Өлкө башчысы Манас эпосун келечек муундарга даңазалап, эпосту мындан ары кеңири изилдөө жана жайылтуу боюнча атайын жарлыкка кол койгон. Муну менен катар Манас театры уюшулуп, бүгүнкү күндө андагы манасчылар Ураным Манас иш-чарасын өткөрүшүүдө. Жылдан жылга Манас айтууга кызыгып, Манас айткан жаштар да көбөйүүдө. Манас эпосу деген азыркы жаштарды ушу элин жерин сүйгөнгө, өз мекенине патриот болгонуна өз жүрөгү менен ишенип, өз мындай патриот болгонго үйрөтөт. Манас эпосу бул ушу долбоор эң эле жакшы долбоорлордун бири. Ушу мынакей азыр өзүңүздөр көргөндөй эле Манас эпосу бул көп илгертен бери келген кыргыз элибиздин эң жалгыз эпосу болуп эсептелинет. Кыргыз болгондон кийин Манас атабызды сүйүп, Манасты билип, ар бир кыргыз жигити, ар бир кыргыз кызы билиши керек деп мен айта алам. Анткени деген ушу Манас бул эр жерибизди коргоп келген, жана бизди сактап келген Манас аталарыбыздан бири. Мен негизи эле ушу Манаска көптөн бери катышып келем. Ушу номер 4-гимназия мектеби Абит Ахматов. Биз деген ушу Манас таануудан 2-орундарды да алып багындырып келебиз. Жана ушу эжейлериме рахмат айта кетсем. Мындай Ураным Манас аттуу иш-чарасы Ак Суу, Жетөгүз жана Тоң райондорунда да өткөрүлмөкчү. Меримусу Бакунова, Алтынбек Исаев, Мадина Бакирова, Каракол шаарынан.
Өлкөдө бир нече ишкананын курулушу жүрүүдө. Президент Садыр Жапаров чакан фабрика заводдорду куруу менен экономиканы өстүрүүгө болорун баса белгилеп, бул боюнча тапшырмаларды дагы берген. Жетөгүз районунун Кызыл Суу айылында Бадан Групп жоопкерчилиги чектелген таш майдалоочу бетон заводу ачылды. 2019 жылы башталган ишкананын курулушу толук аяктап, ишке кирди. Курулуш материалдарын чыгарган заводдун ачылышына жергиликтүү бийлик өкүлдөрү жана район тургундары катышышты. Теманы Салтанат Керимкул кызы улантат. Бадан Групп таш майдалоочу бетон заводунда эң акыркы жабдуулары бар. Бул өндүрүүчү заводдон пескоблоктун 3 түрү брусчатка чыгарылмакчы. Акыркы үлгүдөгү заводунан таш майдалоочу бетонду жогорку деңгээлде чыгарууга мүмкүндүк берет. Ошондой эле жол боюна коюлуучу бордюр, арыктарда суу агуучу лотоктор жасалат. Жетөгүздүн Кызыл Суу айылында ачылган Бадан Групп жоопкерчилик чектелген ишканасынын ачылышында кызыл тасма кесилип, заводдун иши менен тааныштырылды. Ак жолтой, ак жүздүү болсун. Ушул жерде берүүдө дагы талаштар болду. Biz ошонун баарын талдап туруп, ошол биздин эле Жетөгүздүн жигиттери, Кызыл Суу аймагындагы жигиттер экен Москвадан. Өзлөрүнө партнерлорду таап, инвестиция ошо өзлөрүнүн программасын беришти. Ошол программаны карап талдап отуруп, биз ушул жерди трансформацияга сунуш кылганбыз да. Анан бул жер менен бизде эки иш аткарылып атат. Мына мисалы моурики жерде суу кеткен арыктар турбайбы? Ушул жерге продукцияны ошол жактан арыкты ачып, тазалап, алып келип бияка жасап атышат. Себеби баягы таш толо берип, сел каптаганда жээгине чыгып өтө оор учурлар болду 21-жылы. Ал жагынан элге пайда болуп атат. Экинчи жагынан өзүңүздөр көрүп атпайсыздарбы? АЦФ деп Барскондон тартып келишчү. Эми Барскондон бери карай 30 километр. Анан өзүңөн чыккан продукция арзан болот да. Бул ишкана азыркы биздин президентибиз, биздин кабинет министринин тапшырмасы боюнча ушул аймактарда өндүрүш ишканаларын көбүрөөк ачкыла деген тапшырма коюлган. Бүгүн абдан жакшы иш болуп атат. Бул ишканада негизинен азыркы бүгүнкү күндө 20 адам жумуш орду менен камсыз болуп тур. Бул ишке толук кандуу киргенде 80 адамга чейин жумуш орду менен камсыз болот. Андан сырткары бул промзона эң негизгиси биздин ушул аймактарда курулуш иштеринде жакшы натыйжа бермекчи. Жеке ишкер Кубанычбек Мадамбеков агасы менен биргеликте ачкан ишканасына инвестор тартылган. Өткөн жылы таш майдалоочу завод ишке кирсе, быйыл бетон завод шаймандары менен ишке кирген. Күн өтүн иштөө менен 25 орунду жумуш орду дагы түзүлмөкчү. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында заводдун ишке кириши менен айыл аралык жолдорго шагыл түшүрүлүп, жолдун сапаты дагы жакшырат. Жеке ишкердин айтымында алдыда газоблоктун аппараты алынып келери күтүлүүдө. Цель приезда — это открытие нашего бетонзавода. Келгенимдин себеби бетон заводунун ачылышына катышуу. Биздин бетон заводдун ачылышы менен жарандарга курулуш иштеринде жеңилдик болмокчу. Алдыда максаттарыбыз чоң. Мунун баары эл үчүн. Буга чейин кыйынчылыктар болду. Ошого карабастан ишти баштадык. Менин оюмча жыйынтыктары жакшы болот. Биз ишке даярбыз. Дробилканы биринчи койдук. Быйыл 23-жылы бул бетон заводду койдук. Бул бетон заводдун өзгөчөлүгү, мында вибропресс бар. Баягы англис тилинде айтканда КТ5-15 деген оборудование экен. Бунда деген мисал үчүн пескоблок 3 түрү чыгат. Кольца чыгарса болот, дорожный бордюр, тротуарный бордюр, брусчатка бүт бар чыгат мынданчы. Андан сырткары лотоктор чыгат. Мунун өзгөчөлүгү киши иштебейт, бүт автоматизмда бүт барчы. Ар жагында эле оператор отурат, кнопканы басса эле цементтин өзүнүн порциясы менен таразасы бар, суунуку бүт ар кандай химкаттар кошулган, баягы низамирзайкалар бар, кышкыга дагы жараган суусундуктар бар да аралаштырган. Былтырдан бери дагы иштер башталды эле. Мунун уландысы болуп атат. Бул да акыркысы эмес деп инвесторлор айтып атат. Дагы көп оборудованияларды киргизебиз деген ниетте. Мен бул сүйүнгөнүм. Кудай буюрса мына Кызыл Суу айылына биякта тегеректеги Саруу, Полян, Оргочор деген ушулардын бардык строительствого азыр көп иштер жүрүп атат Кыргызстанда. Ушунун келечеги бар ишканада мен өзүм ойлойм.
Азырынча Ысык Көл облусунун элин курулуш материалдары менен камсыздап баштаган ишканада чыгарылган материалдардын баалары башка заводдордон салыштырмалуу арзаныраак болот. Өндүрүүгө керектелүүчү бетондон сырткары сырьеолор өзүбүздөн чыгат деген ишкердин алдыга койгон максаттары чоң. Бизде күнүнө эгер иштетсек 5 перебойна 700 тоннага чейин шебен ачып чыгарылабыз. Пескоблоктон болсо саатына 800 штуктан чыгат. Двухкамерный болот биздики, жана пескоблоктордун ортолору тешик го. А мунун ортосунда дагы бөлүнгөн жер двухкамерный, воздукту дагы эки жакка кармап, өткөзбөй жылуу муздакты кармап тургандай. Анан 24 сантиметр чоң алып келдик, атайын үйгөчү. Аны дагы быйыл эксперимент кылып көрөбүз аны. Салтанат Керимкул кызы, Нурден Урманбетов, Сергей Мищенко, Ысык Көл жаңылыктарына, Жети Өгүз районунан. Акыркы убактарда ар кандай себептерден улам жол кырсыктары көп катталууда. Ал эми жол кырсыктарын алдын алуу максатында жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмү тарабынан ар кандай рейдтик иш-чаралар өткөрүлүп келет. Бул жолу Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын Борбордук көчөлөрүндө жол эрежесин сактабай, тыгын жараткан жана жол белгилерине баш ийбеген айдоочуларга түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Кененирээк Мери Мусубакунованын сюжети. Тоң районунун Бөкөнбаев айылынын Борбордук көчөлөрүндө жол эрежесин сактабай, тыгын жараткан жана жол белгилерине баш ийбеген айдоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүү үчүн 2 күндүк рейд өткөрүлдү. Рейдтен жүрүшүндө райондук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери айдоочуларга жол белгилерине баш ийип, туура жерлерге автоунааларын токтотуу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Центр көчөсүндө башаламан жараткан жол белгилерге баш ийбей, тыгын жараткан айдоочуларды иретке келтирүү максатында рейд жүрүп атат. Рейдтин алкагында азыркы учурда бир 15тен ашык протокол түзүлдү. Рейдте бул өзгөчө мас айдоочуларга тонировка жана ошондой эле катуу ылдамдыкта айдаган айдоочуларга бөгөт коюу максатында, жол кырсыгын алдын алуу максатында жүрүп атат. Азыркы учурда рейдтин жүрүшүндө 5 машина стоянка кирди. Бирөөсү мас абалында, калгандары документтерин үйгө унутуп калган айдоочуларга. 2 күндүк рейдтик иш-чарада жолдо жүрүү эрежесин сактабаган айдоочуларга протоколдор түзүлүп, айрым айдоочулардын автоунаалары атайын авто токтотуучу жайларга токтотулду. Негизинен бул күнү айыл ичине кызмат көрсөткөн таксист айдоочуларга атайын берилген жерлерге токтоо боюнча эскертүүлөр берилди. Жерде жол кыймылынын коопсуздугун сактоочулар түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетишти. Кандай токтоп, кандай коюш керек, кандай айдаш керек. Мен өзүмдө көп жылдан бери машина айдайм, такси айтам. Ошо жакшы иш-чараларды айтып, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп кетишти. Ар бир айдоочу ылдамдыкты ашырбай, жол эрежесин сактап айдаса, жол кырсыктары да азаят эле дешет жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн кызматкерлери. Ал эми мындай рейдтик иш-чаралар мындан ары да өткөрүлүп турмакчы. Мери Мусубакунова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Тоң районунан. Балыкчыда жалпы 2642 абонентти 6 откана жылуулук менен камсыздайт. Отканалар электр энергиясы жана мазут менен жылытылат. Бүгүнкү күндө 2023-2024 жылга карата даярдык иштери азыртадан башталды. Тиешелүү тармактын адистери отканалардын абалы менен жеринде таанышып, текшерүүгө алышууда. Балыкчы шаарында 6 откана 2642 абонентти жылуулук менен камсыздайт. Откана электр энергиясы жана мазут менен жылытылат. Бүгүнкү күндө 2023-2024 жылга даярдыктар азыртадан башталды. Учурда ишканалардагы жабдууларды оңдоп түзөө керектиги текшерүүгө алынып, иштер башталды. Луга маркасындагы от казандары келди, ВОСТ көмүрдө иштеген 2 от казанды орнотуп ишке киргиздик, буюрса дагы алдыда 5 же 6 от казан жаңы бөлүнүп берилген. Андан тышкары быйылкы жылкыга дагы жакшы иштерди бекитип берди, буюрса талаптарды да коюп атышат. Ошо талаптардын негизинде, иш пландарыбыздын негизинде биз ойлойбуз кышка толук кандуу жакшы дайындык көрөбүз деп. Бүгүнкү күндө шаардагы 900гө жакын турак үйлөр жылуулук менен камсыз болгон. 2023-2024 жылга карата борбордук жылуулук тутумуна кошула турчу көп кабаттуу 80ден ашуун үйгө ички системаларын алмаштырып, оңдоп түзөөдөн өткөрүп, суук түшкүчө бүткөрүү пландалууда. Кышкы 2023-2024 карата дагы 4 үй кошулгандыктан биз бул 3 котел турат. Ошол 3 котелду дагы 4 үй кошулат. Ошондуктан биз
бул энергияларды лугага алмаштырганбыз. Ремонт апрелдин 1-inde баштаганбыз. Кудай буюрса, бул майдын аягына чейин ошо 10 чоткунасын бүтүрүүгө аракет кылабыз, кудай буюрса. Азыр иш жакшы жүрүп атат, буюрса бардыгы жакшы. Иштеп атабыз. Муну өзүңүздөр көргөндө аркамда дагы котелдор турат, бозулуп атат. Эски кирпичтер алынып, жаңы кирпичтер буюрса коюлат, кайра жаңы коюлуп, жаңы котел быйылкы кышка буюрса даярдыктар жакшы. Быйыл кышында элдер düşүбөйт деген ишеништебиз, үмүттөбүз. Эске сала кетсек, толук оңдоп түзөө иштерине мамлекеттик жылуулук энергия ишканасы көмөк көрсөтүп, каржы маселесин чечип берүүдө. Салтанат Керимкул кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Балыкчы шаарынан. Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Саламатта туруңуздар.